Саламатсыздарбы жоокерлер? УКМКнын чек ара кызматы сооттолгон жаңы аскердик техника менен жабдылды. Тигр үлгүсүндөгү брондолгон жаңы техниканын салону 9 адамга ылайыкташкан. Кубаттуулугу 215 аттын күчүнө барабар. Чыгымы 100 чакырымга 27 литр күйүүчү майды керек дейт. УКМКнын чек ара кызматына келген сооттолгон бул автоунаалар жолдордо жана өтүүгө татаал болгон тилкелерде өздүк курамды, ар кандай жүктөрдү жана техникаларды ташууга дайындалган. Бул автоунааларга атуу куралдарынын ар кандай түрлөрүн орнотуу мүмкүнчүлүгү бар. Аскердик техника атайын операцияларды өткөрүүдө, күжүрмөн аракеттерди жүргүзүүдө колдонулат деп мүнөздөлөт. Мамлекеттин коопсуздугу чек арадан башталат. Мунун негизинде чек арадагы коргонууда ишенимдүүлүктү арттыруу, ал жерде жашаган элдин бейпил турмушун камсыздап, ошол эле учурда коңшу өлкө менен болгон буга чейинки достукту сактап калуу маанилүү. Анткени менен бүгүнкү замандын ар кандай коркунучтарына тийиштүү жооп кайтарып, аймактагы элдин коопсуздугун камсыздоодо заманбап техниканын болушу маанилүү. Өткөн жылы бюджеттен чек араны бекемдөөгө 7,5 миллиард сом бөлүнсө, быйыл 3 миллиард сомго жакын каражат бөлүнгөн. Бул туурасында президент Садыр Жапаров аскер техникаларын тапшыруу аземинде билдирди. Чек араны кайтарууда зарыл болгон жаңы чек ара тозоттору, турак үйлөр, учкучсуз учуучу аппараттар, брондолгон техникалар, автоунаалар алдыңарда тургандай Тигр үлгүсүндөгү тоо таштардан, жолсуз жерлерден өтүү мүмкүнчүлүгү жогору болгон автоунаалар жана башка курал жарактар сатылып алынууда. Бул жерде мен расмий түрдө айтып коюшум керек. Тизмектелип өткөндөрдүн баарын мамлекеттин бюджеттик эсебинен, тагыраак айтканда, буга чейин адат болуп калган мурда колдонулган эски техникаларды эмес, жаңы техникаларды сатып алып жатабыз. Мамлекет башчы өз сөзүндө мындан ары аскер кызматкерлеринин жашоо турмушун жакшыртуу иштери улантылып жатканын белгиледи. Быйыл өзгөчө кырдаалдар министрлигине бюджеттен 300 миллион сом бөлүнүп, ал каражат элдин коопсуздугун камсыздаган техникага багытталган. Мындан сырткары 2 миллион еврого тик учак алынары пландалып жатыптыр. Муну менен катар президент Садыр Жапаров иш-чаранын жүрүшүндө Дүйнөлүк банк менен биргеликте 5 миллион доллардан ашык каражатка алынган 58 даана өрт өчүрүүчү унааны өзгөчө кырдаалдар министрлигине тапшырды. Өлкө аймагында жылына 4000ден ашык өрт кырсыгы болуп, анын кесепетинен калкыбыз, мамлекетибиз миллиард сомдун тегерегиндеги материалдык чыгымдарга учуроодо. Материалдык чыгымдагы эч нерсе эмес. Эң өкүнүчтүүсү канчалаган жарандарыбыздын өмүрү кыйылып жатат. Ошондуктан өзгөчө кырдаалдар министрлигинин техникалык потенциалын көтөрүүгө атайын өрт өчүрүүчү, авариялык абалдардан куткаруучу инженердик техникалар менен камсыз кылууну мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыттарынын бири катары карап жатабыз. Президент мындай заманбап техниканын алынышы мамлекеттин өзгөчө кырдаалдарга каршы күрөшүү жөндөмдүүлүгү бир топ жогорулай турганына ишеним артты. Иш-чаранын расмий бөлүгүнөн кийин УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев журналисттерге маалымат берип, заманбап ок өтпөй турган аскердик техникаларды алууга мамлекеттин бюджетинен 2 миллиард сом бөлүнүп, ага Орусиядан чыккан 55 брондолгон аскер техникасы, атайын даярдалган 50 аскердик жүк ташуучу автоунаа алынганын билдирди. Бул сатылып алган техникалардын бардыгы эртеңден баштап мамлекетибиздин чек арасын коргоого аттанышат. Негизинен бул техникалардын көпчүлүгү Баткен жергесине жөнөтүлөт. Себеби дегенде өзүңүздөр жакшы билесиздер, Баткен тарапта биздин чек арабыз кооптуу болгондуктан, мына былтыркы жылдан бери ошол президентибиздин түзөтүү көрсөтмөсү негизинде былтыр дагы 40 брондолгон машина сатып алганбыз. Араб Эмираттарынан, Дубайдан сатып алып келгенбиз, атайын даярдап. Быйыл болсо мына 55ти алып Россиядан сатып алып келдик. Андан сырткары курал жарактарды, боеприпастарды дагы сатып алып атабыз. Аларды дагы даярдап, ошол өзүбүздүн күч түзүмдөрүнүн даярдыктарын чыңоо боюнча чоң күч аракеттер жүргүзүп атабыз. Буга улай жакынкы күндөрү былтыр Түркиядан сатылып алынган байрактар учкучсуз аппараттарынын катышуусу менен атайын машыгуу өтөөрүн айтты. Ал эми өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеев министрлик 2008 жылдан бери алгачкы ирет көп сандаган өрт өчүрүүчү унаалуу болгонун айтат. Бул 58 даананын өрт өчүрүүчү машиналарыбыздын эртелетип алып калганыбыздан баасы дагы төмөн болуп, биз ошо азыркы кымбатчылыкка илинбей
эски баада алып калганыбыз биз бүгүнкү күндө аябай сүйүнүчтүү болуп атат. Азыркы техникалардын эски техникаларга караганда айырмалашы бул суунун алган көлөмү, берген напору жана бүт шарттарды биздин өзүбүздүн өчүрүүчү пожарный службаларыбыздын жеңилдетүү боюнча. Ажикеев министрликтин бюджети быйыл 30%га жогорулап, мунун негизинде кызматкерлердин маянасы көтөрүлүп, 2022 жылга жүк ташуучу автоунаа, элди ташый турган унаа жана керектүү техникаларды алуу пландалып жатканын билдирди. Ал эми алынган өрт өчүргөн унаалар Кырдаал Курчтелген Бишкек шаарына, экинчи орунда турган Чүй облусуна, андан кийинки орундагы Ош шаарына жана райондорго берилет.